Бүгүн 26 октябрга караган түнү Бишкек шаарында белгисиз адамдар милиция кызматкерин бычактап кеткен. Окуя Бөкөнбаев менен Исанов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жабырлануучу ошол жерде каза тапкан. Ал милициянын 25 жаштагы улук лейтенанты Уларбек Майрамбеков экендиги аныкталды. Улукбек 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматында эмгектенип жаткан. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, Уларбек Майрамбеков окуядан бир күн мурун өндүрүшүндөгү материалдарды жана куралын таштап, эмгек өргүүгө чыгуу тууралуу рапорт жазган. Ал уруксат сураганын үйлөнүү тойго даярданып жатканы менен түшүндүргөн. Ошол күнү түндө кечинде деген жумуштан чыгардын алдында деген өзүмдүн иштеримди бүтүрүп, материалдардын баарын тапшырып бүтүп, жана табелдик номер пистолетин тапшырып, анан рапорт жазып, жакын арада деген ал үйлөнмөк болушумун деп отпускага. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Учурда ыкчам жана тыкыр тергөө иштери жүрүп жатат деп билдирди шаардык башкармалыктан. Уларбек Майрамбековдун денеси эртең 27 октябрда өзү туулуп өскөн Жалал Абад областына караштуу Нокен районундагы мас айылында жерге бериле тургандыгы маалым болду. Next TV каналынын чыгармачыл жамааты каза тапкан милиция кызматкеринин туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.